Акча келгенде акчаны сактап калуу жана акчаны көбөйтүү. Дубайга барбаш керекпи деп ойлошуңар мүмкүн. Силер эми эле акча таап баштаган болсоңор, жок, барбай туруш керек. Акчаны акча кылат деген сөздөр бар. Мындай бирөөлөрдөн угасың, бирок кантип кылат? Мына ушинтип кылат. Акчаны аласың, туура жерлерге көчөт кылып коесуң, ал көчөт бир аз сабыр кылып турсаң өсөт дагы мөмө берип баштайт. Анан ошол мөмөсүн жейсиң. 2 жумада мээңердеги баягы сүйүнүү сезими кайра мурдак абалга түшүп калат экен. iPhone'да деле ошондой, 50 миң, 100 миң долларлык машинада деле ошондой, квартира алганыңарда деле ошондой, тоодой бир алтынды утуп алсаңар деле ошондой. Ассаламу алейкум достор. Мен бир мурдагы видеодо, эгер Кудай насип кылып силердин дагы колуңарга чоңураак акча түшүп калса, ошол акчаны коротпой, телефонго, кымбат машинелерге коротпой, эң биринчиден көчөт кылыш керек экен деген сөздү айттым. Өзү ушул темада мүмкүн болушунча көбүрөөк видеолор чыгарып, өзүбүздүн жашоодогу байкоолорубуз, билимибиз менен бөлүшө беришибиз керек деп ойлойм. Себеби мектепте дагы, университетте дагы бул темаларда бизге эч нерсе үйрөтүлгөн эмес. Мисалы, бизде үйрөтүлбөдү, силерге үйрөтүлүп атабы билбейм. Өтө аз маалымат бар. Азыр мына мен 42 жаштамын. Мындай карап турсам, бул жашоодун, биздин тирилигибиздин бензини акчада. Машина бензин болбой жүрбөйт. Бензин бул максат эмес. Машина айдап атканыңарда бензин максат эмес. Бирок бензин болбосо жүрбөйт. Жашоодо деле ошондой. Тирилик акча болбосо жүрбөйт. Акча өтө маанилүү экен, бирок ошол акчага кандай мамиле кылуу жөнүндө бизге ата-энелерибиз дагы үйрөтпөйт, мектеп дагы үйрөтпөйт, университет дагы үйрөтпөйт. Анда биз бири-бирибизге үйрөтөлү, бири-бирибизге менен бөлүшөлү ушул темада. Ушул жөнүндө мен кечээ дагы бир видео көрүп калдым. Ушунчалык сонун бир мисал менен түшүндүрүп берип атат. Акча келгенде ошол акчаны инвестиция кылыш керек экендиги жөнүндө мындай мисал бериптир. Үйүңөрдүн жанында бир алма дарагы өсүп турганын элестеткиле. Ошол жерде кып-кызыл болуп өтө сонун алмалар салып турат, бышып турат. Анан силер ошол алмадан өзүңөр дагы жейсиңер, коноктор келсе конокторго дагы бересиңер. Бир жол көбүрөөк коноктор келип калды, балаңарга айттыңар, барып балам көбүрөөк алма алып кел. Бала барып түшүнбөй, даракты түп тамыры менен үзүп, тартып үйдүн алдыга келгенин элестеткиле. Ата, мына бардык алмаларды алып келдим дегенин элестеткиле. Мынчалык акылга сыйбаган нерсе туурабы? Эмне үчүн аны түбү менен казып алма даракты үзүп атасың? Себеби ал азыр үстүндөгү алмаларды жеген менен кийин дагы салат, ал алма сала берет. Анын мөмөсүн жей бермей келебиз. Колуңарга чоң акча келгенде ошону барып Хайландерге же дагы кымбатыраак машинелерге, кымбат могул жерде брендтери жазылып турган мага окшоп футболкаларга, бул эми андай эле кымбат эмес. Кээ бир эмелер бар, Gucci дегендер бар. Жөн эле ошол жерге жазуу болгондугу үчүн көп акча төлөйсүң да. Ошондой материалдык нерселерге коротуп салуу ошол алма дарагын үзүп салган менен эле барабар. Ал акчаны табуу үчүн кандай эмгек кылдыңар? Мындай карап көргүлө. Кыргызстандын шарттарында мен күндө эрте менен таң агарбай кызымды мектепке жөнөтөм. Мындай карап турсам, ошол учурларда эле адамдар кумурскадай болуп ары бери машинелери менен жөнөгөн болот, жумушуна жөнөгөн болот. Алар эмне үчүн кетип атат? Акча үчүн кетип атат. Азыр мына Бишкектин үстүнө чыккыла, мындай бүркүттөй болуп мынтип Бишкектин үстүн карасаңар, өтө көп машина, өтө көп коомдуктар, адамдар жүрүшөт да. Баары акча табуу үчүн жүрүшөт. Көбүнчө ошо тирилик үчүн жүрүшөт. Акчаны тапкандан кийин ошону коротуп салып атабыз. Билбей атабыз эмне кылыш керек экендигин. Мен мына азыр 42 жаштамын. Эми түшүп атат мага. Ушунчалык мындай так даана эми түшүп атат да. Акча келгенде акчаны сактап калуу жана акчаны көбөйтүү. Акчаны акча кылат деген сөздөр бар. Мындай бирөөлөрдөн угасың, бирок кантип кылат? Мына ушинтип кылат. Акчаны аласың, туура жерлерге көчөт кылып коесуң, ал көчөт бир аз сабыр кылып турсаң өсөт дагы мөмө берип баштайт. Анан ошол мөмөсүн жейсиң. Силер сөзсүз эле эми акча бул дүйнөдө жашабаш керекпи? Мына Дубай жөнүндө мисал бердим. Дубайга барбаш керекпи деп ойлошуңар мүмкүн. Силер эми эле акча таап баштаган болсоңор, жок, барбай туруш керек. Телефонду дагы жаңылабай эле туруш керек. Мындай кымбат кийимдерди албай эле туруш керек, кымбат машинелерди албай эле туруш керек. Чыдаш керек. Бир аз чыдайсыңар. Ошол акчаны туура жерлерге салдыңар, ал дагы акча ошол мөмө берип баштагандан кийин, анан ошол келген мөмөдөн аз-аздан корото берсеңер болот. Башка жол жок. Келген акчаны эле бир сыйра мактандыңар. Азыр эми силердин алган машинеңер менен дагы эч кимдин иши жок. Кымбат телефонуңар менен деле эч кимдин иши жок силер менен. Силер өзүңөрдү гана алдап атасыңар. Өзүңөрдү бир кыска бир учур үчүн силер дегенде мен өзүмдү дагы айтып атам да.
жалпы эле биз баарыбыз ошентип атабыз да. Мен мына кайра өзүмдөн байкап көрдүм. Бир кымбат бир нерсени алгым келет. Ошону алардан алдың бир аз ичимде мындай күтүү сезими болот, мындай сүйүнөсүң. Алгандан кийин кыска бир мөөнөт ошону көрүп сүйүнөсүң, мына мен алдым деп. Анан ал сүйүнүү сезими мурдагыдай эле болуп туруп ылдыйга түшүп кетет. Муну окумуштуулар дагы айтып атат. Бир чоң максат коесуңар, ошол максатка жеткенге чейин ошол эмеңер болот, мотивацияңар болот. Кийин ошол жерге жеткенден кийин 2 жума экен. 2 жумада мээңердеги баягы сүйүнүү сезими кайра мурдак абалга түшүп калат экен. iPhone'до деле ошондой, 50 миң, 100 миң долларлык машинеде деле ошондой, квартира алганыңарда деле ошондой, тоодой бир алтынды утуп алсаңар деле ошондой. Материалдык нерселер бар го, ошолордун бизги кубантканы мындай кыска бир убакыт экен да. Бул жерде максат өзү эмне бул жашоодо? Акча табуудагы максат эмне? Тирилик кылуу, тирилик кылуу жана эркин болуу. Финансылык жактан көз карандысыз болуу. Акчанын аркасынан кубалабай, жашооңарды туура билгендей кылып жашоо. Анын үчүн ошол акчадан көз карандысыз болуш керек. Анын үчүн акча келгенде акчага туура мамиле кылышыбыз керек экен да. Акчаны табуу бул ишкерлик менен байланыштуу, удача менен байланыштуу, жана башка, ал башка тема. Акча келгенден кийин ошол акчаны сактап калуу, ошол акчаны өстүрүү, көбөйтө билүү, ошол дагы маанилүү бир нерсе экен. Мисалы мен азыр «Психология денег» деген бир китепти окуп атам. Биринчи эле беттеринде ол технология аркылуу биз Wi-Fi колдонобуз, ошол Wi-Fi'дын бир технологиясын жасап, ошону патенттеп, ошону менен акча тапкан бир киши жөнүндө сөз болуп атат. Ал китепти жазган автор ошол учурда жаш бала болгон экен, бир кымбат отелде машина жууп иштеген экен. Ошол учурда ошол кымбат отелдин постоянный бир кардары болгон экен. Ошол бай бала, ошол Wi-Fi аркылуу акча тапкан бала өтө көп акча таптыр, бирок акчага болгон мамилеси ушунчалык жаман экен да. Монча акчаны дайыма көтөрүп, элге мактанып мондоп жүрөт экен. Ошол акчаны чачат экен. Анан бир жолу ошол кишиге, ошол автордун досуна айтыптыр. Барып, могул акчаларды ал дагы ушуларга ювелирный магазинден $1000 алтын монеталарды алып кел дептир. Алып келсе, бир киши достору менен барып, бир көлгө барып, ошол көлгө $1000 монеталарды монтип ыргытып ойноптур. Мындай ташты сууга ыргытсаңар мынтип секирип кетет го. Ошентип ыргытты дейт да. Бул жакта бул машина жууп, ар бир центти эсептеп отурса, ал монтип $1000 монеталарды монтип ыргытып аткан экен. Кийин бир люстраны сындырып койду дейт отелде. Администрация келип муну төлөшүңүз керек, мунун баасы $500 десе, силер эмне менен мелочь деп атасыңар деп $5000 монтип коюп ыргытып коюп кетип калыптыр. Кийин бир канча жылдан кийин ал кишиден кабар алса, ал банкрот болгон, ал акчасы дагы бүткөн, ошондой абалга келиптир. Эми акчага ушундай мамиле кыла турган болсок, көрө турган күнүбүз ошол. Ушундай каталарды кылбашыбыз керек. Эгер азырынча андай чоң акчаңар көбүңөрдүгү жок, билем. Эртеби кечпи силер дагы бир бизнес баштайсыңар, бир нерсе кыласыңар, колуңарга Кудай насип кылып бир акча келет. Ошол келген учурга чейин азырынча айлык менен иштеп аткан болсоңор, ошол айлык силерге мындай араң жетип аткан болсо, ал араң жетип аткан айлык менен эконом кылышты мен сунуштабайт элем. Мындай начар тамактанып, нан, чай ичип, анан калган акчаны топтогонго аракет кылууну мен сунуштабайт элем. Ал акча менен силер өзүңөрдү ден соолугуңар жакшы карай беришиңер керек, жакшы тамактана беришиңер керек. Келечекке инвестиция кылуу силер үчүн спорт жана билим. Билимиңерди өстүрө бересиңер, мүмкүн болушунча өтө сонун эң жакшы китептерди окуй бересиңер. Анан өзүңөр дагы жакшы карап, даяр турасыңар. Силердин алдыңарда убакыт бар. Ошол бир күн болбосо бир күн Кудай силерге бир жолду көрсөтөт, бир мүмкүнчүлүк берет. Ошол учурда силер ушунчалык даяр турасыңар. Бул жакта дагы даярсыңар, ошону кармайсыңар дагы, андан ары ошол мүмкүнчүлүктү туура колдонуп кала турган болсоңор, андан ары кыйла бир канча тепкич өйдө көтөрүлүп кетесиңер финансылык жактан. Эгер мына мен акчаны таптым, эми кана эң кымбат машина кана, эң кымбат телефон кана деп ошондой мамиле кыла турган болсоңор, кайра эле баягы ордуңарга түшөсүңөр. Кайра эле баягы чычкан эменин ичинде айланып жүрө берет го. Ошондой болуп айлануу эмесине түшөсүңөр. Мен бул жерде эксперт катары сүйлөп атам, достор. Мен өзүм үчүн, өзүм мындай бул каналда чыгарган бардык видеолорумда мен өзүм бир нерселерди байкайм, өзүм бир нерселерди түшүнөм. Ошону ушунчалык жакшы, так, даана түшүнгөндөн кийин аны силер менен дагы мүмкүн болушунча жөнөкөй кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Мен ушундай нерсени байкадым.
силер менен бөлүшкүм келип атат деген эле нерсе да. Бул каналдын эмесичи, бул канал өзү ошол. Бул жерде мен эч бир темада экспертмин, мен мындай дегендей деген нерсе максат деле жок. Андай түшүнбөгүлө. Ошондой достор, анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.